Нурайка, айтат деселе мен айдын акырында, марафон акырында айтам деп эле жүрбөйүмбү. Мен болсо мына давлением бар эле, дайыма 180, 170 менен жүрөт элем. Азыр болсо 140 десе, аябай таң калдым. Эки жолу бардым, жакында бардым, андан мурун бардым 140 деди. Мынеке муну менден мурунка тууган айтып кеткенде мен дагы геморроюм бар эле, ичим катат эле, 2 күн 3 күндө барат элем. Эми аерде кыйналганда айтпай эле коеюн. Ушунчалык кубанам, ушунчалык сага Аллах жолуктурганга сүйүнөм кызым. Ушунчалык ыраазы болдум. Мынеке ошондон бери сага качкандан бери аяка деле жакшынакай болуп барып бүлүккө айнап ал деле бир эме да туурабы? Ушунчалык сүйүнүп жагам ал жерден деле. Мына тамак аштарды айтып атасың кызым. Мындай кылып жусайды айтып атасың. Кичине дымдап кууруп туруп кетейин, дымдай койгула. Анан тухумду бир тухумду чегем дагы эртең мененки завтракты ошону менен жеп алып атам. Анан муну эки бутумдун ортосуна ичим салаңдаган делектей болуп чукалат эле бассам. Ошо жок болду, кыйла эле өйдөгө тартылып калды. Эми айта берсем, жазып эле албасам көп өзгөрүүлөр болду да кызым. Рахмат. Эмне тилесең тилегиңге жет кызым. Ушунчалык ар бир адамдын жүрөгүндө каласың кызым. Айттым го кечеки деле, ошонун сыңарындай ар бир адам жүрөгүндө каласың кызым. Бардыгы эле адам бирдей эмес. Ар бир адам ар башка кызым. Мындай күйүгүп, эме болуп, өзүңө неме кылба кызым. Бактылуу жаша.